чырактын жарыгы түбүнө түшпөйт деген сөз бул жерде адам канчалык бийик көтөрүлсө ошончолук башка адамдарды уже байкабай калат. Өзүнүн бой көтөрүүндөгү бул жерде жана баягы акчага байып кеткен адамдар көбүнчө ошондой болот. Мисалы үчүн эми баардык эле адам андай деп айта албайбыз. Анткени ар ким ар кандай. Канчалык адам бийик көтөрүлсө, балким ал өзүнүн үй бүлөсүнө жардам берет, же өзүнүн элине жардам берет. Эми кээ биркилер болсо канчалык бийик көтөрүлгөн сайын башкаларды көзүнө көрүнбөй калат. Көпчүлөргө батырган болсоң, кээ бир адамдарды колунда бар адамдар мисалы дасторконун өзүнө мынтип жагымсыз болгондой токсус келбеген эмет. Ал эми жан дүйнөсү кең адам колунда жок болсо дагы, материалдык жактан колунда жок болсо дагы сени жылмаю менен дасторкону жайып жана жакшы көңүл тосуп алышат. Чырактын жарыгы түбүнө түшпөйт дегенде бул айланасында адамдардын баардыгына тең жардамы тиет, баарына жакшы көрүнгүсү келет, бирок ал келип өзүнүн туугандарына келгенде ал жардам тие албай калат. Өзүн жакшы көргөзгөнгө аракет кылат, бирок өзүнүн үй бүлөсүнө или жакындарына мындай жардамы жок болот. Чырактын жарыгы түбүнө түшпөйт деп айтылат да. Биз муну кадимки эле жеке тажрыйба аркылуу эле бул макалды чечмелеп айтканга болот да. Бул электр жарыгы пайда болгондон кийин кыргыздар чыракты, шамды сейрегирээк колдонуп калдык да. Бирок ошого карабастан азырга чейин дээрлик ар бир үйдө, айрыкча айыл жергесинде ушул нерсе сакталып эле турат да. Ошондой электр жарыгы өчүп калган учурлар болгондо ата-энебиз анан шамды күн мурунтан, күн жарыктан тазалатат болчу. Анын баягы айнектен жасалган бөлүгүн кыргыздар шише деп коет, бизде түштүктө. Ошону кагаз менен, мына эски газеталар менен мен эжелерим тазалайт болчу. Бирок канчалык жаркырап күйбөсүн, ал жарык жогору көздөй гана жарык берет да. Тескери ошол түбүндөгү айталык керосин куюлган, баягы ошол шишесин кармап турган бөлүгү, корпусу ал тарапка жарык тийбейт. Ал караңгыйдан калып калат да. Чырактын жарыгы түбүнө түшпөйт. Чырак үйгө жарык берип, тиричиликке өбөлгө түзгөн негизги буюм. Бирок анын жарыгы тегерекке тийип, түбүнө түшпөйт. Эмне себептен бул макалды турмушка салыштырып жатат? Анткени айрым адамдардын тагдыры да ушуга окшош. Кимдир бирөө кичи мекенинен айрылып улгайган соң элге таанылып, бүтүндөй журтка пайдасы тийүүсү мүмкүн. Бирок ошол эле учурда киндик каны тамган жерин билип же билбестен, аңдабастан эстен чыгарып коет. Макалдын түпкү мааниси канчалык бийиктикке жетсең да тамырлаштарыңа пайда келтирүүнү эстен чыгарба деп насаат кылып жатат. Айталык кайсы бир чөлкөмдөн, элден кимдир бирөө бир чоң кызматка жетип калган учурда мамлекетти ойлоп дейле, же болбосо чоң аймакты ойлоп атып, анан кийин анын өзүнүн айылына эч нерсе жасабай калышы мүмкүн. Аны туура эле түшүнүш керек. Анан ошону кимдир бирөөлөр өзүнүн эле туугандары күнөөлөп айтып калса, мисалы, бизге эч нерсе кылбады, жардамы тийбеди деген учурда анан ошону акташ үчүн анан ушул макалды колдонуп коет да. Эми чырактын жарыгы түбүнө тийбейт деп турам. Чыракты демек буга таарыныштын кереги жок, мунун иши ушундай деп аны мындай жууп чайган, ошону актаган макал десек болот.